Ассаламу алейкум, урматтуу Жалал-Абад каналынын катышуучулары. Мынакей бүгүн биз Жалал-Абад областынын Нокен районунун Көк Айдар айылындабыз. Көк Айдарлык бир агабыз момунда болгон өзгөчө бир трактор десең трактор эмес, жеңил машина десең машина эмес, бир өзгөчө бир ушундай болгон техника жасаптыр. Мынакей туугандар, бүт бул жагы Жигули автоунаанын запчастары экен бул. Ага, бул эмненин мотору бул? Суу насостуку бул, Суу насостуку. Мындай мотор, как багы движокто деле болушу мүмкүн. Ток чыгарган движокто. Мотордун күчү 7,5 Вт күчүнө теңделген. Бирок ал суу насосто иштеген учурда. Азыр эми муну техникада кандай болот белгисиз. Көрөсүз сынапта 1 Вттын күчүн берген болсо деле поляга киргенге мүмкүнчүлүк бар деген мааниде бул. Бул жактагы бул коробка эми кайсыл техниканын коробкасы бул? Бул жерде коробкасы Жигули, 06 Жигули алып келгенбиз. Мен мунун жасалыш расходу менен тааныштыра кетсем, аныгыраак болот эмнеден чыкканычы. Мен бир Жигули жүрбөгөн бир Жигулини сатып алганбыз металломдон. Канча 7000ге сатып алганбыз. 7000 сомго сатып алган Жигулини разбирать этип, ошондон керектелүүчү нерселерди алганбыз. Допустим, коробкасын алганбыз, тиги аркаңкы мосту алганбыз, сиденье, руль дегендей керек нерселерди чыгарып алгандан кийинки учурун металломго кайта сатканбыз Жигулиничи. Металломго сата келгенде кайра эле ошол 7000 сом акчага сатканбыз. Ошондо мен бул запчастарды бекерге алган болдумбу? Тиги турбоугольниктер эми өзүм үйүмдө таштаган деле болуп жаткан эмелер, ардемкелерден чогултулган. Моторду болсо 5,5 миңге 5,5-6 миң сомго сатып алганбыз. Анан токар иштерине бир где-то 1000 сомдой акча короттук, сартадык. Жалпысынан болуп 8000 сом акчага мен ушул тракторду жүргүзүп алгам. 8000 сом акча кетти ушул тракторду жүргүзгөн, ага? Ошондой. Окей, бул жак бүт полный ВАЗ-2106 үлгүсүндөгү автоунаанын тетиктери экен булар. Момунда болгон мосту Толук бүт элек. Толук менен бүтүргөндө агрегаттар уланып көрүлөт. Биз кичикей бир эме тартканбыз. Тележка улап көргөнбүз. Козопай аны ушун менен ташыганбыз кышы менен. Такта таш жүрдүк ушун менен. Бүт буюрса эми бул жагына дагы эми башка техникалардын, эми тракторлордун, мисалы культиватор, ошого нерселерди жасайын деген ойлоруңуз бар да, Албетте, азыр жасап аткан учурда келдиң ата. Ушуну жасап, сваркаларды жаңылап, күчтөндүрүп бир аз. Талай иштери жакындап атат, талага ылайыкташтырып. Кана бир эме кылып жүргүзүп көрбөйлү, жүрүштөрүн кандай эмелерин бирек. Андыктан биз менен чогулгула. Мага туугандар, коробкасы дагы ВАЗ-2106 үлгүсүндөгү автоунаанын коробкасы. Аркага жүргүзчү, аркага. Мага туугандар, аркага да жүрөткөн бул.
туугандар, ушундай болгон бир өзгөчө трактор экен бул. Бул жака бүт момундай болуп кылынган экен. Жактан шкифтер мынакей. Бул ошондо бир заправкага кылганда канчага жетет ага бул? Бир заправкасы 9 саат эмеде суу насоста иштейт. Эми 14 саат иштейт, то есть 14 саат суу насоста иштейт. Только суу насоста 14 саат иштейт. А бизде болсо 4 саат иштеп берет. Азыркы учурда 4 саатка жетет, Ошондо полный заправка кылганда канча литр бензин менен толот? 2,5 литр бензин, только неме бак уклондо турган үчүн, мындай түз жайгашпаган үчүн 2 литр бензин менен токтотулат. 2 литр бензин менен ошондо 4 саатка жетет. 4 саат айдасаңыздар болот. Мынакей бул жакта агабыз азыркы тракторго бул жака эмне жасап атасыз ага? Бул жака агрегаттарды кошуп көрөлү дегенбиз. Примерно. А бул колуңуздагы эмне деп аталат бул? Кандай бул эме? Бул эмне деп аталат деле билбейм. Эншанын ордуна көтөрүп түшүргөнгө агрегатты шуну приспособление кылып атканбыз. Жаңы силер келиштен мурун шуну менен алектенип атканбыз. Мынакей ошентип мындай эмелер жасап турабыз. Мынакей туугандар, өзгөчө трактор. Мынакей туугандар, момундай болгон өзгөчө трактор жасаган. Буюрса ага буга дагы эме тележкалар жасайын деген пландар барбы же жокпу? Иншалла кошобуз, тележка кошобуз. Мен бир зериккен бир укам бар, экөөбүз ойлонуштуруп ортодо мүмкүн алдына роутер коебуз, чөп чапканга, өзүбүздүн огородко. Ибраимов Казыбек деген укабыз бар. Ошо экөөбүз кышы менен ушу ийгиликтерге жетишкенбиз. Анда эмесе ишиңиздерге ийгилик ага. Буюрса дагы мындан да сонун тракторлорду иштеп чыгарат агабыз. Кудай буюрса. Андыктан көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Видеого лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Урматтуу менен подписчиктерим, коронавируска каршы азыр видео чыгара албай атабыз. Мал базар, машина базар жана кой базар, ат базарларды буюрса 1-2 жумада карантин бүтсө чыгарганы аракет кылабыз. Рахмат. Саламатта калыңыздар.